Казакстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү 9-июнда эртең мененки саат 7:00 башталып, кечки саат 8-ге чейин уланарын билдирген. Өлкө аймагында 10 миңден ашуун чет мамлекеттерде 65 шайлоо тилкеси даярдалган. Президенттик орунга 7 талапкер ат салышууда. Бул Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы президенттик шайлоо. Назарбаев мамлекетти дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин быйыл март айында кызматтан кеткен. Ыйгарым укуктарын Сенаттын экс-спикери Касым-Жомарт Токаевке өткөргөн. Ал азыркы 7 талапкердин бири. Шайлоо алдындагы өгүт өнөктүгү 11 майдан 7 июнга чейин уланды. Эл аралык уюмдар жараянды көп байкалбаган, айрым талапкерлердин көрнөк жарнактары менен гана чектелген шайлоо өнөктүгү деп баалашты. Президенттиктен кеткен 78 жаштагы Назарбаев эл башы макамын сактап, Казакстандын Коопсуздук кеңешинин жана бийликтеги Нур Отан партиясын жетектеп калды. Назарбаевдин тушунда өткөн бир да шайлоону эл аралык байкоочулар демократиялык деп мүнөздөгөн эмес. Москвада полиция кызматкери кылмышка шек саналып кармалган өзбекстандык жаранды сурак учурунда атып салды. Орусиянын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына таянып билдиргендей, маркум тартип сакчысынын табелдик куралын алып терезеден качып кетүүгө аракет жасаган. Окуя 7 июнга караган түнү болгон. Шектүү мас абалында жол эрежесин бузганы үчүн кармалганы айтылууда. Анын тек жайы такталып, Өзбекстанда издөө салынган адам экени расмий кабарланды. Өзбекстандын Орусиядагы элчиси кабарды тастыктаганы, тактоо иштери улантылып жатканы айтылды. Чүйдүн Сокулук районунда поезд коюп кетип каза тапкан эркек кишинин тек жайы такталбай жатат. Кырсыктан улам маркумдун бети башы таанылгыс абалга жеткен. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 6 июнга караган түнү болгон. Иликтөө иштери уланууда. Сөөгү Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун өлүкканасына жеткирилген. Маркум орто бойлуу, болжол менен 40-45 жашта. Үстүндө ак футболка, көк джинсы шым, көк кроссовка, ак байпак жана күрөң куру болгону айтылууда. Базаркоргон районунун Кызыл Үңкүр айылындагы дарыядан 3 күндөн бери изделип жаткан 15 жаштагы баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат 5 июнь күнү түшкөн. Өспүрүмдү издөөгө 45 куткаруучу жана 250дөй жергиликтүү тургун тартылган. Кечке маал дарыядан баланын сөөгү табылып, туугандарына берилди. Кече Борбор каладагы ишканалардын биринин от кагаздар турган жайында жарылуу болуп, бир адам мерт кетти жана 2 адам ар түрдүү жаракаттарды алды. Маалыматка ылайык, жарылуу Жибек жолу Фычик көчөлөрүнүн кесилишинде заводдун имаратында жайгашкан ишканалардын биринде болжол менен саат 20:30 чамасында болгон. Учурда окуя болгон жерде милиция жана башка текшерүү кызматтарынын кызматкерлери иш алып барууда. Кырсыктын себеби такталып жатат.